Түз эфирде Кабар маалымат программасынын жума күнкү чыгарылышы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Момбековдун диплому мыйзамсыз алынганын УКМК кабарлады. БШК талапкер Момбековду шайлоодон четтетеби? Борбор шайлоо комиссиясынын отурумунда тиешелүү чечим кабыл алынат. Шайлоого аттанган Марипов кимдин жерин тартып алган? Талапкерлердин таасирин төмөндөткөн маалыматтар айтылууда. Бул бакыт жасап атпайбы иштерди баарын, документтерди госреестрге барса промой кирет, жасата айткандай болот. Каралоо менен алек болгондорго Ички иштер министрлиги көз салып турат. Абайлаңыз. Ал жалган маалымат экени аныкталса, анда жоопкерчиликке тартылат. 5 жыл бою каалгасын жаап турган Улуттук тарых музейи салтанаттуу түрдө ачылды. Ош облусундагы Ноокат районунун акими Данир Иманалиев Мирмахмутов айыл өкмөтүнүн башчысы Жусупчан Сейитбаевди иштен алды. Акимдин айтуусунда айыл өкмөтү натыйжасыз иштеген. Иманалиев башка айыл өкмөттөрдүн иштери да текшерилип жатканын билдирди. Айыл өкмөттөгү экономикалык социалдык көрсөткүчтөр жылган эмес. Эмгек жамаатында 30 киши иштесе, мурунку күнү 12 киши гана иш ордунда экен. Мунун баары айыл өкмөттүн ишинин таасирин көрсөтөт. Ага берилген пландар аткарылган жок, деди Данир Иманалиев. Ноокат районунда акимчиликке караган 16 айыл өкмөт, бир шаардык мэрия бар. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга 21 октябрда кол койгон. Ага ылайык райондун акими шаар мэрлерин президент дайындайт. Акимди дайындоодо жана бошотууда президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңеши менен министрлер кабинетинин төрагасынын сунушу негиз болот. Жалал-Абадтын Базар-Коргон районунда парламенттик шайлоодо ат салышып жаткан Ата журт Кыргызстан партиясынын талапкерине жергиликтүү чиновник үгүт иштерин жүргүзгөн факты аныкталды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Маалыматта атайын кызматтын өкүлдөрү 10 ноябрда кадастр мамлекеттик мекемесинин Базар-Коргон бөлүмүнүн башчысы Ата журт Кыргызстан партиясынын талапкердин пайдасына үгүт иштерин жүргүзгөн факты анықтаған айтылат. Бул факты тиешелүү чараларды көрүү максатында Базар-Коргон районунун милициясына материалдар өткөрүлүп берилген. Базар-Коргон райондук милициясы бул фактыны 2021 жылдын 10 ноябрында каттаган. Текшерүүнүн жыйынтыгында үгүттөө фактылары тастыкталган. Бирок жоруктар кодекси боюнча текшерүү аракеттери токтотулган. Базар-Коргон районунун акими кадастр мамлекеттик мекемесинин Базар-Коргон филиалынын башчысына каттуу сөгүш жарыялаган деп айтылат УКМКнын маалыматында. УКМК алдыдагы жогорку кеңешке шайлоону укуктук талаанын алкагында өткөрүү үчүн бардык күч аракеттерин жумшай турганын белгилеген. Сузакта талапкер менен сүйлөшкөн дарыгер жумуштан алынды. Социалдык тармактарга тараган аудио жазууда ал шайлоо күнү участокто дарыгер катары болорун, ал учурда шайлоочуларды ошол талапкерди шайлатууга мүмкүнчүлүк жараларын айткан. Кызматта туруп үгүт иштерине аралашкан факты Ташкөмүр шаарында, Базар-Коргон районунда да аныкталды. Бул боюнча кийинки материалда. Мектептен голубус керекми? Керек. Nimaga deng? Hammani chiqarib yuboradi maktabdan. Bitta oq xalatda kiyib, eng oxirgi o'tirgan odamni chiqarmaydi deng. Formada kiyib, hammani qo'liga chachib, u men bo'laman. Социалдык тармактарга тараган бул сүйлөшүүдөн соң Медаи Мадинахан Матиакибова жумуштан алынды. Коомчулукка тараган аудио жазууда ал ишеним партиясынан талапкер Шерзатбек Умарбековго шайлоодо жардам бере турганын айткан. Ошондой эле ал шайлоо күнү участокто ак халат кийип турарын, добуш берүүдө таасир берсе болоорун угууга болот. Мен ашты мактапка врач боламан. Болду, шеф. Мени эч ким чыгара алмайды. Түшүндүм. Сиз Манаста отурасызбы ошол күн? Да, Манаста отурам. Ашты комиссияман. Врачебный комиссияман. Агитатор башка истемейм. Болду. Керек эмес, лишний адамам керек эмес. Бу жерде өзүм полный. Жумуштан алынган Медайым 14 жылдан бери Сузак аймактык ооруканасында катардагы үй бүлөлүк дарыгер болуп иштеп келген. Оорукана жетекчилигинин айтымында буга чейин медицина кызматкерлердин баарына президенттин буйругу тааныштырылган. Алар шайлоого, үгүт иштерине аралашпоого чакырышкан. Көп нерсени обещать этип дегенде анын өзү функциясына кирбейт.
Ошо сөз интернет желелерине таркап кеткен. Анан коллективдин ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөн. Бүт ошо бизде 1078 медкызматкер эмгектенет СООПда. Протоколдоштурулган, ар бири тааныштырылган. Ошо карабастан өз билемчилик кылып таркатып ийген да сөздү. Анан кийин 17-синде кайрадан чогулуш өткөрүлүп, күнөөсү аныкталынып, директордун буйругу чыккан, жумуштан алынды. Кызматта туруп үгүт иштерине аралашкан факты облуста бул эле эмес. Ташкөмүр шаарында да музыкалык мектептин жетекчиси өзүнүн социалдык баракчаларынан Бүтүн Кыргызстан партиясына добуш берүүгө чакырган. Мекеме түздөн-түз мэрияга карабайт. Мындан улам прокуратура органы Маданият министрлигине бул жетекчиге чара колдонуу боюнча кат жолдонгону айтылат. Баягы өзүндө мындай ички сезимдер, ички туюм менен чакырууларды Facebook баракчасында жана интернет айдыңында чакыруулар жүргүзгөн. Бул боюнча бизде мындай учурларды катталбаш үчүн биз Ташкөмүр шаарында бир нече ирет чогулуш өткөргөнбүз, түшүндүрмө иштери жүргүзгөнбүз. Бирок ошол түшүндүрүү иштерин жакшы түшүнбөй калганбы, же жаңы мыйзамды мындай түшүнбөй калгандыктанбы ал киши бул үгүт иштерин жүргүзгөн. Бүгүнкү күндө иш козголуп, азыр териштирүү иштери жүрүп жатат. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Базар Коргон бөлүмүнүн башчысы да Ата журт Кыргызстан партиясынын пайдасына иштегени аныкталды. Милициянын Базар Коргон райондук бөлүмү бул фактыны 10 ноябрда каттап өгүттөө фактысы тастыкталган. Райондун акими да мекеменин башчысына катуу сөгүш жарыялады. УКМКнын басма сөз кызматы бөлүм башчынын иши тергелип жатканын, анын жыйынтыгына жараша чара колдонуларын билдирди. Эми шайлоо боюнча штаб бар. Штабтын бир канча жолу чогулушун өткөрүп, акимдери менен, айыл өкмөттөр менен эч кандай мурдагындай административдик эме болбосун деген задачаларды койгонбуз. Бир жагынан ачыгын айтканда мына бизге деле жеңил болуп калды. Эч жогору жактан деле, башкадан деле бир кандидаттан деле мурдагындай мындай жардам бер, эме кыл деген эч кандай эме жок. Биз өзүбүздүн гана жумушту аткарып турабыз да азыр. Кыргызстандын жогорку бийлиги парламенттик шайлоого аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан эле алынбастан жоопкерчиликке да тартылаарын айтып келүүдө. Ушундай жүйө менен өлкөдө бир катар чиновниктер кызматтан алынууда. Үгүт өнөктүгү башталгандан бери облуста 33 мыйзам бузуу фактысы катталды. Анын 16сы Сузак районуна тиешелүү. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад. Жогорку кеңештин депутаттыгына Социал-демократтар партиясынын талапкер Рыскелди Момбеков жасалма диплом алган деп шектелүүдө. Бул туурасында УКМКнын башкы тергөө башкармалынын тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Жаналиев БШКга маалымат берди. Коомчулук бийликтин таза шайлоо өткөрүү боюнча сунушун колдоп, чара көрүүсүн сураган менен, чара көрүү тааныштарына жеткенде саясий куугунтук деп айгайлап чыга калгандарга кандай амал жарашат? Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековдун диплому жасалма экендиги бүгүн эле чыга калган жаңылык эмес. 2020 жылы дагы сотко чейинки өндүрүш ачылган. Бул ирет УКМК атайын арыздын негизинде текшерип, 2003 жылы Кыргыз улуттук университетинен алган диплому жасалма экендигин ачыктады. Ал көрсөтүп жаткан 196 номурдагы диплом бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча Михаил Страдобунов деген бүтүрүүчүгө таандык экен. Мындан улам Момбековдун Дикимбаев атындагы дипломатиялык академиядан алган экинчи диплому дагы мыйзамсыз алынган болуп чыкты. В архивном фонде университеттин архивдик фондунан Рыскелди Момбековдун аты жөнү табылган жок. Ал көрсөтүп жаткан 196 каттоо номер менен бухгалтердик эсеп адистиги боюнча Михаил Ивановичке диплом берилгени аныкталды. Мындан улам Рыскелди Момбековдун экинчи диплому дагы мыйзам бузуулар менен коштолгону аныкталып, тергөөнүн жыйынтыгы БШКга берилди. Талапкер Момбековдунга байланыштуу маселелер ал каттоо үчүн берилген документтеринде ушу мүчүлүштөр бар экендиги, тактап айтканда жогорку билими боюнча берилген документтерде маселе болгон үчүн улуттук коопсуздук кызматы тиешелүү документтер менен маалымат берилген. Борбор шайлоо комиссиясында кароонун алкагында ошол тиешелүү тараптардын далилдерин угуп көрүү үчүн азыркы кезде жумушчу топтун алкагында каралып атат.
жумуш топто каралып бүткөндөн кийин борбор шайлоо комиссиясынын отурумунда тиешелүү чечим кабыл алынат. Момбеков 2003 жылкы диплому жана дипломатиялык паспорту өткөн жылдагы октябрь окуяларында сейфтен уурдалгандыгын, бул боюнча ИИМге арыз менен кайрылгандыгын айтат. Бирок ИИМ бул маалыматты алигиче тастыктай элек. Негизи бул киши элге акыл үйрөткөндөн көрө өзү чынчыл болсо жакшы болмок. Ошо начальник охрана болуп жүрүп кантип эле качан окуп, качан диплом алган десем жайлаган экен да тирик. Кировская водохранилищеде пляждын охранниги болчу. Бир заматта депутат болуп чыга келди го, макалдаштырып, атаң көрү десе. Момбеков сын айткандан башка не иш кылды? Эстедим, бир жолу көчө тазалаган, и все. Чоңдордун көбү эле ушундай кишилерди. Акчага сатып алып жүрүшөт. Баарын текшерип чыгаргыла. 120 депутаттын көбү байлар. Рыскелди Момбеков, суудан кургакчык челеңиз. Ушундайларды алган айлыктарын кайтарыш керек. Эшек жайлоо кылбай, камакта бекер бакпай чоң штраф жазыш керек. Ушинтип билимсиздерди тазалап алардын ордуна азыркы окуган билимдүү жаштарды шайлаш керек. Эскилердин көбү акчасына таянып, голосторду сатып алган. 28 ноябрга белгиленген шайлоого болгону 8 күн калды. Бул аралыкта БШКга 80ден ашуун кайрылуу келип түшкөн. Анын негизинде 10 талапкерге эскертүү берилди. Бүгүн УКМК тарабынан Базар Коргон кадастр мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Ата журт Кыргызстан партиясынын талапкерине үгүт жүргүзгөндүгү аныкталгандыгын жарыялады. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин кудасы Лелин районунда үй комитеттерине 2000–3000 сомдон сунуштап добуш сатып алуу аракетинде жүргөндүгү аныкталгандыгын жарыялаган. БШК бул факты боюнча талапкер Жолдошбаевди шайлоодон четтетти. Домкомдордун кварталдык комитеттеринин ушул үгүт иштерине аралашкандыгы боюнча административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу фактылары дагы тиешелүү далилдер менен, видео материалдар менен түзүлгөн актылар менен жана тергөөчүнүн сурак жүргүзүү протоколдорунун негизинде борбордук шайлоо комиссиясы талапкер Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алды. Коомчулук таза шайлоо өткөрүү үчүн мыйзам бузгандарга катуу чара көрүүнү талап кылууда. Бирок чара көрүү жакын адамдарына келгенде ойт берип, саясий куугунтук деп чыга калгандар бар. Фактылар ачык көрүнүп тургандыгына карабай, СДПК партиясы бул талапкерлерге жасалган кысым деп тарапташтарын ишендирүү аракетинде. Бакыйган фактылар турса, бурмалоого аракет кылып атышат да. Эми ал бул фактылар болбош керек. Мисалы ошол эле тыйын таратып аткан талапкер кармалып атат мисалы үчүн. Эми бакыйган фактысы маңдайында турат. Сүйлөшкөн стенограммасынан өйдө окуп берип атат. Эмне дагы керек бизге? Биз мындай адамдарды тескерисинче саясий аренадан сүрөп чыгыш керек коомчу. Мына андан кийин деген дагы көп фактылар боюнча болуп атат. Ошол эле Рыскелди Момбековдун диплому боюнча айтып атышат. Эми бул маселе көп жерден козголуп келген да. Демек бир саясий баягы баягы саясий соода жүрүп келген да убагында. Ошон үчүн балким иш каралган эмес, көз жумулуп калган. Бирок эгерде бүгүнкү күндө анын диплому жок боло турган болсо, куугунтук катары кабыл албастан, ал деген мен мыйзамга баш ийиш керек. Тескерисинче ушул ишке жооп бергендер системдүү бардыгы жоопкерчиликке тартылыш керек да. Шайлоону таза өткөрүүгө бийлик тараптан толук чара көрүлүүдө. Ошого жараша эл туура тандоо жасап, жогорку кеңешти жаңылай алабы же ал талабынан баш тартып, отурумдук 2–3 миң сомго алданабы? Мыйзам боюнча добуш сатып алгандар менен катар добуш саткандар дагы жоопко тартылат. Жаңы адамдар билимдүү, илимдүү, жанагыл добушту сатып же административдик ресурсту колдонуп жаткан инсандарга каршы мындай бөгөт көрсөтүп туруп, жаңы күчтүү өзүнүн илими бар, билими бар, мындай Кыргызстандын ордунда мындай өзүнүн буга чейинки жакшы кылган иштери бар, жакшы көп инсандар бар. Ошолорго добуш бериш керек да. Абсолюттук бийлик албетте элде, бирок эл тандоосун шайлоо учурунда көргөзүп, коомчулук үчүн иштеп бере ала турган талапкерди тандай албаса, элдик башкарууну, адилеттүүлүктү башка эч ким орнотуп бере албас. Жылдыз Каппарова, Темир Избасканов, 7-канал, Бишкек. Шайлоо алдында социалдык тармактарда добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонулуп жатканы боюнча билдирүүлөр жарыяланганы менен көпчүлүк учурда алар далилсиз болууда. Ошол себептүү укук коргоо органдары жарандарды жана арыз ээлерин далилдүү фактылар менен кайрылууну өтүнөт. Ушул тапта ички иштер органы социалдык тармактарда жана массалык маалымат каражаттарында жарыяланган маалыматтарды тыкыр текшерүүгө алууда.
Шайлоо алдында интернет желілерінде аркыл маалыматтар тарап жатат. Айрым жарандар билип-билбей эле такталбаган маалыматтарды бөлүшүүдө. Адистер туура эмес маалымат таратуунда жоопкерчилиги бар экенин билдиришет. Бүгүн кандайдыр бир жалган маалымат чыгарган адамга жоопкерчилик каралып калды. Ушу социалдык сеттерден каралып калды да. Мурда бул жок болчу. Азыр ар бир жаран өзүнүн жазганына өзү жооп бериш керек. Кайсыл жактан алды маалыматты, ошол булакты көрсөтүп бериш керек. Эгер көрсөтө албаса, ал жалган маалымат экени аныкталса, анда жоопкерчиликке тартылат. Бүгүнкү күндө жоопкерчилик бул жазык кодекси каралып калды. Себеби Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодекси такыр алынып салып, бүгүнкү күндө ошол баягы биринчи категориядагы эркиндигинен ажыратылуу. Бул айтканда, мындай айтканда, адамды эркиндигинен айып салуу же эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ушул тапта Ички иштер министрлиги социалдык тармактарды жана массалык маалымат каражаттарын тыкыр көзөмөлдөп жатат. Анда жазылган же таратылган туура эмес маалыматтар боюнча чара көрөөрүн эскертет. Алар ошол сатып алуудан жана башка ошол чылымдыктардан алыс болуп, Партиянын өкүлдөрү жана жергиликтүү бийлик органынын жетекчилери катышкан Жалал Абадта өткөн бүгүнкү жыйында да добуш сатып алуу жана административдик ресурс боюнча кеңири талкуу болду. Анда катышуучулар ушул сыяктуу шайлоо алдында мыйзам бузуу фактылары орун алып жатат деген күмөндүү жагдайларды ортого салышты. Бирок укук коргоо органдарынын кызмат адамдары бардык фактыларды далилдүү негизде билдирүүсүн өтүнүштү. Анан эми ушул айтылган сөздөр ушул силердин эле мындайча айтканда үзөңгүлөштөрүңөр талапкерлер тараптан айтылып. Бул талапкерлер тараптан айтылганды видео же аудио жактан фиксация кылып, анан укук коргоо органдарына тапшырсаңыздар, ошол жерде териштирүү иштери жүргүзүлөт. Бул нерсе жөн калбайт. Анан дагы бир жолу мына 10 күн убакыт калды. Суранып кетем, ушул бийликтин өкүлү катары ушул өз ара талаш тартышыңарга бийлик өкүлдөрүн аралаштырбасаңыздар. Мурда буну карап кой, тигини карап кой деген болсо, учурда жок. Наоборот, ким аралашса биздин мекемеден автоматически жумуштан алып, не то что жумуштан алып, иш козгоп, жоопкерчиликке тартабыз деген установкалар коюлган. Шайлоочулардын добуштарын сатып алуу боюнча азыр Мамат Салтакович айткандай Бишкекте берилет. Талапкер өзү гонкадан сымат этти. Бул дагы биздин мына Жалал Абад областында болуп калышы мүмкүн. Эми кызматкерлер иштеп атат. Учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүүнүн координациялык тобуна 158 арыз келип түшкөн. Алардын 33-ü Жалал Абад облусуна тиешелүү. Айрым фактылар боюнча кылмыш иши да козголуп тергелип жатат. Бийлик тараптан бардык кайрылууларга чара көрүлүп жатканы белгиленди. Мыйзамдуулуктун сакталышын камсыздоо максатында коомчулукта жардам бериши керек. Эми ниети таза эмес адамдар өзүнүн жолу менен аракеттерди кылып атат. Аны алардан жүргүзүп аткан кара ниеттиги, подкуп дейбизби, башка дейбизби, ошолордун жүргүзүп аткан иштерин жалпы коомчулук токтотпосо, муну укук коргоо органдары токтото албайт. Себеби алар тыйынын көтөрүп алып укук коргоо органдарына келишпейт эч убакта. Же УКМКга келишпейт. Алар силерге барышат, урматтуу эл журт. Ушу элибиз каалаган, журтубуз каалаган, президентибиз каалаган таза шайлоону өткөрүүгө силер салымыңарды кошкула. Интернет булактарында, элдин арасында далилденбеген фактылар, паникалар көп чыгып атат да. Силер ага ишенбегиле. Эгерде чын эле далил факт менен болгон болсо, аны укук коргоо органдары өздөрү тескеп алышат. Паникага таптагыр ишенбегиле. Алар элди журту бузган бузукулар. Элибиздин журтубуздун тынччылыгын каалабагандар. Парламенттик шайлоону таза жана ачык өткөрүү үчүн бийлик тарабынан болгон аракеттер көрүлүп жатат. Атүгүл президенттин бул багытта жарлыгы да чыгып, борбордук бийликтен тартып жергиликтүү бийликке чейин жеткирилген. Өлкө башчысы Садыр Жапаров ар дайымкы эле элге кайрылууларында шайлоочуларды добушун сатпоого, президенттин атын жамынып добуш алууга аракеттенгендерге мыйзамсыздыктарга каршы күрөшүүгө чакырып келет. Руслан Калматов, Шерзат Экенбердиев, 7 канал. Партиялардын аткарылбаган убадалар парады. 6 жыл парламентте отуруп аткара албаган убадаларын бул шайлоодо кайрадан айтып чыккан депутаттарда жок эмес. Бүгүн Альянс, Ишеним, Азаттык партияларынын программасына токтолобуз. Кыргызстанда авариялык абалдагы мектеп калбайт деген убадасын аткара албаган талапкер эми мектеп директорлорун атын элер дайындайт деген жаңы убаданы айтып чыгууда.
Альянс партиясы базар баасынын өсүшүн токтотобуз деп убада беришүүдө. Мында азык-түлүк жана керектүү товарлар баса белгиленген. Ошондой эле сотторду жана тергөөчүлөрдү люстрациядан өткөрүүгө кудуретибиз жетет деп убада кылышууда. Альянс партиясынын программасы 4 багыттан турат. Мындан сырткары бюджетти 2 эсе көбөйтүү, бизнести текшерүүнү азайтып, социалдык салыкты 15%га төмөндөтүшөрүн айтышууда. Мектеп директорлорун ата-энелер дайындай тургандай мыйзам долбоорун сунушташууда. Бирок убадалары канчалык ишке ашаары белгисиз. Өзүбүздүн программабызды сөзсүз ишке ашырабыз. Биз элге балык эмес кайырмак берели деп атабыз. Бул видео тасмада Альянстын алдыңкы катарындагы Алтынбек Сулаймановдун 6 жыл мурдагы шайлоо алдынан айткан убадасы. Парламентке барды, бирок дал ушул сөзүн аткарган жок. Партиянын 10 талапкери 6-чакырылыштын депутаты. Алардын катарында сөзүндө тура албаган дагы бир депутат Жанар Акаевдин аткарылбаган убадаларын эске салалы. Көптөгөн жумуш орундарын камсыз кылуубуз зарыл, бул үчүн тынбай иштеш керек. Ошондуктан биз келерки 5 жылдыкта 350 миңден ашын жумуш орун камсыздаш керек деп эсептейбиз, анын жолдорун билебиз. Жанар Акаев 2015 жылы 7 канал уюштурган дебаттагы видеосу. Мында 2 жылдын ичинде Кыргызстанда авариялык абалдагы мектеп калбашы керек. Мен жеке өзүм мугалимдердин кадыр баркын көтөрүү үчүн иштейм. Коррупцияга каршы чоң күрөш баштайм. Чек аралаш аймактардагы жарандарга үй курууга жардам беребиз деген убадаларды айтып, бирок 6 жыл ичинде аткара алган жок. Аймактарда жашаган элдер аз көчүп кетип атпайбы? Үйлөрүн сатып кеткендер бар. Ошол жерде айлык акыны көбөйтүп, аларга болгон жанагы төлөмдөрдү дагы көбөйтүп, бардык шарттарды түзүп, мугалимдердин айлыгын көбөйтүп, керек болсо үй курууга чейин жардам беришибиз керек деп ойлойбуз. Ошондой эле курамында эски жүздөр басымдуулук кылган эки партиянын программасы плагиат экенин фактчекер журналисттер аныкташты. Азаттык партиясынын программасы Бирдиктүү Россия жана Кыргызстан коммунисттер партияларынан көчүрүп алынган. Ал эми Ишеним партиясы Россиядагы Жаңы эл партиясынын программасын уурдаган деп айтылууда. Партия өкүлү айыптоого төмөндөгүдөй жооп калтырган. Биздин партияларыбыздын баарынын программаларыбыз бирдей эле жазылган. Ар бир партиябыздын көйгөйлүү маселелер бирдей эле, ошол эле экономика, ошол эле. Көчүрүп алганыңарды далилдеп чыгарып атпайбы? Мен сизге жооп бере атам. Силер программаны карасаңар, тиякта сөзмө сөз жазылган эмес. Смысл ооба бирдей. Смысл ооба экономика жөнүндө жазылган. Ооба коопсуздук жөнүндө жазылган. Ооба ден соолук жөнүндө жазылган. Силер дагыдан жакшылап изилдеп карап чыксаңыздар ошону. Барып жүргөнбүз, шайлап жүргөнбүз. Азыр депутаттарга ишенбей калдык, өздөрүн эле байыткен. Шайлоо өткүсө кылам деп алат дагы, өткөндөн кийин өздөрү билет. Өздөрү байыт. Шайлабайбыз биз шайлоону. Пул топтойт. Барбайсыз. Барбайм. Шайлоо керек эмес. Албетте, жогоруда сөз болгон депутаттар айрым убадаларын аткарышкан. Экинчи тараптын пикирин эске ала турган болсок, шаардык кеңешпи, жогорку кеңешпи депутаттар коллегиялык органда иштегендиктен добуш берүүдө азчылыкты түзүп калып, программабызды толук ишке ашыра албай калдык деп актанышат. Албетте, бул коллегиальный орган, депутаттар бүт маселенин баарын 3-2 депутаттын макулдугу менен гана чечилет. Кийин эле аткарбайт. Элдин көйгөйүн чечпейт. Өздөрүнүн иш менен, жумушу менен жүрө берет да. Шайланып алып. Ошол. Негизи эле депутаттардын берген убадасына ишенесизби? Ишенбейм. Бирөөнө да ишенбейм. Туулукта иш керек. Карапайым элге кыйын болуп атат. Учурда талапкерлер элге жакын болуп аралашып жүргөн учур. Карапайым тургундарга жогоруда биз тизмектеген убадаларды эске салып, эмнеге аткарбадың деп отчет алуу мүмкүнчүлүгү жаралууда. Өзүнүн реалдуу программасы, принциби, максаты бар, айтканын аткарган талапкерлерди тандоо ар бир кыргызстандыктын жарандык милдети. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош. Түштүк Кореянын борбору Сеулда өткөн түндүк экономикалык кызматташтык 3-чү эл аралык форуму иш-чарасында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун кайрылуусу окулду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрликтен билдирди. Эл аралык форум Кореянын түндүк экономикалык кызматташтык боюнча комитет тарабынан уюштурулуп, кечээ 18 ноябрда Сеул шаарында өттү. Ага Түштүк Кореянын мамлекеттик органдарынын, эри уюмдарынын, банктарынын жана компанияларынын жетекчилери, АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтон, Россия, Монголия, Өзбекстан, Кыргызстан, Түркмөнстандын жана башка мамлекеттердин өкүлдөрү, анын ичинде жаңы түндүк саясатынын өнөктөш өлкөлөрүнүн элчилери катышты.
Ачылыш аземинде Кыргызстандын Кореядагы элчиси Динара Кемелова өлкө башчынын кайрылуусун окуду. Жапаров өз сөзүндө Кыргызстандын жагымдуу инвестициялык климатына токтолуп, кореялык компанияларды жана банктарды текстиль өнөр жайы, жашыл экономика жана энергетика санариптештирүү, биргелешкен инвестициялык фонддорду түзүү, айыл чарба жана кайра иштетүү, акылдуу шаарларды жана акылдуу чарбаларды түзүү, ошондой эле туризм сыяктуу тармактарга инвестиция салууга чакырды. Кайрылууда Кыргызстандын гидроэнергетикасынын жана кен байлыктарынын зор потенциалы белгиленген. Оштун Өзгөн районунда Улуттук коопсуздук комитетинин бөлүмүнүн жаңы курулган имараты расмий ачылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан билдирди. Имарат бардык зарыл техника менен жабдылган. Иштөө шарттары да талапка ылайыктуу экени айтылат. Ачылыш салтанатына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, атайын кызматтын ардагерлери, өздүк курам жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Ташиев аземде сүйлөп жатып, алда боло турган шайлоо темасына кайрылды. Тактап айтканда, мыйзам үстөмдүгүн жана бардык партиялар үчүн бирдей укуктук шарттарды камсыз кылуу зарылдыгын белгилеп, ошондой эле бийлик өкүлдөрүнүн шайлоо өнөктүгүнө кийлигишпөөсүн эскертти. УКМКнын башчысы белгилегендей, ведомствонун аймактык бөлүмдөрүнүн материалдык техникалык базасын жаңылоо жана чыңдоо иштери улантылат. Ташиев жаңы ачылган имаратты карап чыгып, пинг-понг ойноду. Бишкекте 16 октябрдан баштап көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон сатылып баштады. Кезек күткөндөрдүн саны көп болгонуна байланыштуу ар бир үй бүлөгө 2 тоннадан гана берилүүдө. Өлкөдө суук түшкөндөн баштап көмүр аймактарда 6000–6500 сомдон сатылып жаткан. Азыр арзан көмүргө агылган элдин саны да басымдуу. Арзан баадагы көмүр менен камсыздоо азырынча борбордо гана жүрүүдө. Бирок жакынкы күндөрү Кыргызстандын башка аймактарына да жеткирүү пландалып жатат. Учурда кампада 2300 тоннага жакын көмүр бар. Бирок кезек күткөндөрдүн саны көп болуп кеткенине байланыштуу ар бир үй бүлөгө 2 тоннадан гана көмүр берилип жатат. Кардарларды атайын түзүлгөн тизменин негизинде киргизип жатышат. Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр ишканасынын кызматкерлери талыкпастан элдин камын ойлоп, түнкү жана күндүзгү кезек менен 24 саат бою көмүр казып иштеп жатышат. Өлкө башчы атайын Кыргыз көмүргө 100 машина бөлүп берген. Учурда алардын баары менен борборго көмүр ташылууда. Бул арзандатуу Кыргыз көмүр өзү эле ишке ашырып жаткан жок. Бул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун тескемеси чыккан распоряжение. Бүт министрлер кабинети менен жыйындын натыйжасында ошол 2 жуманын ичинде көмүрдүн баасын түшүрүү боюнча. Мына ошону менен ошол биздин өлкө башчыбыз 100 машинени кара кечеге жөнөтүп берген, бөлүп берген. Ал 100 машина күндүз дагы түнкүсүн дагы көмүр жүктөлүп азыр Бишкек шаарына келип жатат. Буга чейин көмүрдүн тоннасы 6000–6500 сомдон сатылып жаткан. Азыр арзан көмүргө агылган элдин саны басымдуу. Учурда 2000ден ашык жаран көмүр алууга тизмеде турат. Көмүр 6500, 6,5 сатылып атканынан бир түн эле звонт этти президентибиз. Ошондон баштап көмүр 3000ге түштү. Алып сатарлар жоголду. Аябай элдин баары ушуну күтүп туруптур да суусапчы. Жалаң эле абышка кемпирлер, каргандар алып атат. Жаштар, акчалуулар алып бүтүптүр. Бүгүн ошо көмүр алайын деп келдим. Очутка жазылдым тияка келип. Жазылсам 700 бирдеме очут болуп точно унутуп калдым. Очутка жазылып кетип атам. 3 күндөн кийин келесиң деди. 3 күндөн келсем көмүр аласың деди. Ошондо очутун жетет деп айтты. 16-сында келген. 910 болуп жазылдым. Нормально эле, көмүрдү нормальный убагында беришет азыр. Али келеле көчүрдүм. Мындай эми жакшы болду. Ушундай көбүрөөк болуп турса жакшы болмок. 3000 сомдон. Негизинен кара кечеде көмүрдүн баасы 1330 сомдон чыгат. Борборго алынып келинген чыгымы менен 2500 сомдун аралыгы болот. Ортодогу чайкоочулар да бааны көтөрүп алганы белгилүү. Айдоочулардын бир каттамынан эле 150 000 сом түшөт. Анын ичинен таза чөнтөгүнө кирген акчасы 80 000 сомду түзөт. Ошондуктан айдоочулар нааразы болбой эле, тескерисинче көпчүлүгү бул арзандатууну колдоп, өздөрүнүн демилгеси менен балыкчыда көмүрдүн 1 тоннасын 3600 сомдон сатып жатышат.
Буга чейин негизи кара кечеде көмүрдүн баасы 1330 сомдон чыгат. Былтыр мисалы аркы жылдары 3500-3800 сомго максимум ушул баада сатылчу да. Анткени көмүрдүн өзүнүн бияка алып келинген баасы ошол 2500-3000ге жетпеген эле баа болот. Бурлардын негизи бир рейсинен эле 150 000 түшүп атат. Анын ичинен таза чөнтөгүнө кирген кирешеси 80 000 сом болот. Элестетиңиз, бир рейстен бир водитель $1000 таап атат. Ал эми жөнөкөй мугалим сатуучу азыр целый бир күн кечке 8 саат отуруп, бир ай дегенде араң 15 000 сом колго алып атпайбы? Өлкөдө суук түшкөндөн баштап көмүр Бишкекте 6-7 000, республиканын түштүк аймагында 8-10 000 сомдон сатыла баштаган. Бүгүнкү күндө көмүр эң кымбат Ноокат районунда 10 000 сомдон сатылууда. Азырынча Борбор калаадан тышкары аймактарда арзан көмүр табуу кыйын. Биздин мамлекет ишкана кыргыз көмүр толук кандуу кышка даярдык болгон эмес. Не дегенде 1 сентябрдан баштап көмүрдү даярдап, ошо көмүрдү элге, мекемелерге, бул Талас, Көлгө, Нарынга, Чүйгө, Бишкекке толук кандуу көмүр менен камсыздоо иштерди башташ керек эле. Но тилекке каршы булар 15 октябрдан баштады, бул кеч баштады. Не дегенде бул кыргыз көмүрдүн даярдыгы жок эле. Не дегенде өз убагында бул атайын чараларды, иштерди өткүзгөн эмес. Ошо негизинде бүгүнкү күндө көмүрдүн кымбаты ушундай болуп атат. Азыркы учурда көмүр 3000 сомдук арзандатуу Бишкекте гана сатылып жатат. Жакынкы күндөрү Кыргызстандын башка аймактарына да арзан кампа уюштуруу пландалууда. Негизинен Кыргызстан жылына болжолдуу 3 миллион тонна көмүр керек дейт. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 71 көмүр казуучу ишкана бар. Республикадагы көмүр кендеринен тышкары Казакстандан да алынып келинет. Аида Урайымова, Бурулсун Айдарбекова, 7 канал, Бишкек. Күндүн соогунда Борбор калаанын ортосунда жайгашкан көп кабаттуу турак жайдын жашоочулары жылуулуксуз жашап жаткан убагы. Бул көрүнүш 3 жылдан бери кайталанып келет. Жашоочулар кыш келген сайын башка батирди ижарага алып жашап жатышыптыр. Энергетикалык кризистен улам быйылкы жылы жылуулук берүүчү шаймандарды да колдоно албай жаткандыгын айтышат. Теманы кенен кабарчыбыз Нуржан Султанбекова улантат. На той стороне находится трансформатор, который ранее был в собственности, а потом по суду за долги Северэлектро его забрала. Борбор калаанын так ортосундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 3 жылдан бери электр жылуулугу жок. Кыш келген сайын көтөрүлгөн көйгөй ушул күнгө чейин чечилбей келет. Күн сууктагандан улам айрым үй бүлөлөр жаш балдар менен башка жактан батир ижарага алып жашап жатышыптыр. Арасында жашы улгайгандай жарандар бар. Алар дагы үйдүн муздактыгынан улам ооруп калып жатыптыр. 3-4 жылдан бери мына жылуулук отоплениясы иштебейт. Ал иштебеген себеби бир ушул үйдө бир африс киши жашайт экен, ошонун айынан ушунча элдин бардыгы тең светсиз, жылуулуксуз калып атат. Бу жерде жаш балалуулар бар, кары картаңдар бар экен мага окшогон. Андан ары дагы оору, мына пандемия деген болду. Оорулар ошол сууктун айынан көбөйүп, былтыр айтып атышат, мен өзүм дагы күбө болдум. 3 киши ошол сууктун айынан каза болуп. Турак жай 1998 жылы салынган. Ошол жылдан тарта жашоочулардын айтымында электр энергиясын сатып таратуу үчүн Капар Чалбаев деген жаран Продсервис аттуу компания түзүп лицензия сатып алган. Дал ушул үйдүн жашоочуларына Чалбаев электр жарыгы, ысык суусунан өйдө жылуулукка чейин сатып турган. Бирок саткан менен акчасын түндүк электр бөлүмүнө төгүп бербей койгон дешет жарандар. Карыздын көбөйүп кеткенинен улам түндүк электр бөлүмү электр сатууну токтоткон. Капар Касымбекович Чалбаев деген бар экен. Ошонун договору боюнча Продсервис, ошол Продсервис менен Северэлектрон договору бар болчу экен. Ошол Продсервиске ошол кишинин эмесинен карызы көбөйүптүр. Ошол кишинин айынан бизди карыз төлөмөйүнчө деп биздин котельныйга свет бербей атышат 3 жылдан бери. Анан анысы аз келген соң азыр 5 киловатт кылып койду, биз вообще эчтеке кыла албай атабыз да. Ушу балдарыбыз менен үшүп отурабыз. Ал эми түндүк электр башкы башкармалыгы карыз өз убагында 4 миллион сомдон ашып кеткенин айтат. Мындан улам эки тарап соттошконго чейин барып, Чалбаевдин атында жазылган трансформатор түндүк электр башкармалыгынын балансына алынган. Ошо процесстен ары кимдир алып аткан ал боюнча бизде маалымат жок болчу. Аны билгенге да укугубуз жок болчу. Бул ушул маселе. Анан элдер ошого байланыштуу ошо процесстин директору Чалбаев Капар Касымбековичке
берип төлөп келген жөнүндө айткан маалыматтар бар. Андан сырткары биз ошол жана айтып кетпедимби? Акыркы жолу ошо 2012-жылы башталган соттук өндүрүш боюнча карызды өндүргөндөн кийин трансформаторду биздин баланска алгандан кийин гана бизде техникалык мүмкүнчүлүк пайда болгондон кийин гана элдерге ар бирине счетчик коюп свет бердик. Ал эми Капар Чалбаев жогорудагы маселелерге жооп берүүдөн баш тартып, интервьюну башка убакытка белгилөөнү сунуштады. Чалбаевке ыктаган маалымат берүү үчүн акча да сунуштаганга жетишти. Нуржан, качан убактыңыз болот? Мындай жакшы отуруп, даже мен завтра атасын сизге төлөп берейин. Завтра погода, во-первых, тиги эме нелетный. Во-первых, мен тиги эмеле судебный исполнитель тиги соттон келдим. Расстроен с одной стороны. И давайте завтра. Бул материалды бүгүн беришим керек эле да. Сиздин жообуз Ажыбек Баатыр көчөсүнүн номер 2-үйүндө жалпысынан 30 батир бар. Алардын 2 батири дал ушул Капар Чалбаев деген адамга таандык дешет жашоочулар. Деген менен жашоочуларды коммуналдык кызмат менен толук камсыздоо жоопкерчилигинен качып келет. Продсервис ишканасынын жетекчиси Капар Чалбаевдин мойнунда 889 000 карызы бар. Андыктан бул карыз төлөнгөн соң Продсервис электр алып сатуу бөлүмү элге өтөт дейт Түндүк электр башкармалыгы. Андан соң гана элдер жылуулук тармагына ээ боло алышат. Нуржан Султанбекова, Чолпонбек Зарипов, 7 канал, Бишкек. Бүгін 19 ноябрда Борбор каладагы Улуттук тарых музейинин салтанаттуу түрдө ачылышы болуп өттү. Музейге экскурсия кылууну каалаган жарандарга 20 ноябрдан 30 ноябрга чейин саат 10дон 18:00 чейин кирүү акысыз болот. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жарандарга бет кап кийүү жана санитардык нормаларды сактоо талап кылынат. Улуттук тарых музейибиздин ачылышын термени чечүү ырымы менен баштаганы турабыз. Келиңиздер. Бишкектеги 5 жыл бою жабык турган Улуттук тарых музейи ремонт иштеринен кийин салтанаттуу түрдө ачылды. Расмий ачылыш аземи театрлаштырылган иш-чара менен коштолду. Иш-чарага маданият кызматкерлери, коомдук ишмерлер катышып, президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев кыргыз маданиятынын тарыхына токтолду. Энисей Алтай дебей бул жердеги Ала Тоо борундагы цивилизациялар менен да өзүбүздүн байланышыбызды мындан ары изилдейли. Ошонун бири мисалы Карахандар доору. Мына жакында эле Карахандар дооруна тиешелүү 2 аябай кымбат турган кувшин буюмдарды чет өлкөгө сатып жиберүү аракети болду да. Мына ушуларды дагы токтотуп, ошол буюмдарды биздин музейге алып келишибиз керек. Жаңыланган музейге байыркы таш доорунан баштап Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки тарыхын чагылдырган эстеликтердин түп нускалары коюлган. Немис адистери аларды заманбап технологияда жасалгалап, экспонаттар мультимедиалык жабдууларга туташкан. Учурда мультимедиалык жабдуулардын айрым бөлүктөрү ишке кире элек. Немис тараптын кээ бир баягы адамдар келди. Алар булар жанагы стендтерге жооп берген адамдардын баардыгы келип стендтерди ачышып, мультимедиянын баардык 100% ишке кирген жок, бирок андай бир баягы көрсөтүүчү бөлүгү кирди, уже ишке кирди, ошондуктан ачуу мүмкүнчүлүгү болду. 100% качан кириши мүмкүн? Декабрдын аягында, может быть, быйыл. Музей 20 ноябрдан баштап бардык каалоочуларды кабыл алат. Биринчи 10 күндүктө 20 ноябрдан 30 ноябрга чейин саат 10:00дөн 18:00 чейин бардык жарандар музейге акысыз кире алышат. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен жарандарга бет кап кийүүсү жана санитардык нормаларды сактоо талап кылынат. Музейге кирүү алдында жарандар музейге кирүү тартиби жана экскурсия талаптары менен тааныша алышат. Азыркы капиталдык ремонттон өткөндөн кийинки музей буга чейинки музейден кыйла абдан жакшы болуп ремонттон өттү. Азыр эми жаңылангандан кийин экспонаттарды ошо талапка ылайык сактоого жакшы шарттар түзүлдү. Бул имарат ошо кыргыз биздин тарыхыбызды толук чагылгандай экспозициялык площадь аянтчалары кеңейтилип,
баягы биздин тарыхты толук көрсөтүп, жакшы чагылдырып бергендей жакшы шарт түзүлдү. Ремонт иштери бир нече жылдар мурун эле бүтсө да жасалгалоо иштерине кеткен 225 000 евро карыздын айынан ачылбай турган. Оңдоо иштерине мамлекеттик бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары Түрк кызматташтык жана координация агенттиги тарабынан имараттын сыртын жасалгалоого $15 миллион каржыланган. Белгилей кетсек, музейге миллиондогон акчалар эсепсиз корулгондугуна байланыштуу кылмыш иши козголуп, 2020 жылы 9 июнда Бишкектин 1-Май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга камакка алып, 247 миллион сомдон ашуун айыпка жыккан. Нуржан Султанбекова, 7 канал, Бишкек. Жалал-Абад шаарындагы Бакыт ден соолукту калыбына келтирүү борборунда бүгүн 19 ноябрдан тарта күндүзгү стационар иштеп баштады. Анда дене табы көтөрүлүп, сасык тумоого чалдыккан 14 жашка чейинки балдарга медициналык жардам көрсөтүлөт. Стационар таңкы саат 8:00дон кечки саат 20:00го чейин дем алышсыз иш алып барат. Учурда аталган жайда 40 орун даярдалып, дарыгерлер 2 нөөмөт менен иштеп жатат. Азыркы тапта жаш балдар арасында сасык тумоо көп катталып жаткандыгына байланыштуу жергиликтүү бийлик жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү, өз учурунда медициналык жардам алуусун камсыздоо максатында күндүзгү стационар ачуу чечимин кабыл алган. Бул жерде бардык шарттар түзүлгөн. Күндүзү келип, врачтан назначениени алып, укол дары-дармегин алса болот. Андан сырткары бул жерде аптека дагы уюштурулган, алыска барбастан врачтын назначениясын ушул аптекадан дары-дармегин алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Күндүзү эгер баласы ооруган болсо, ата-энелерге чай ичкени дагы шарт түзүлгөн, ашкана уюштурулуп берилген. Кезек жарнамалык негиздеги материалда элге татыктуу иштеген талапкер керек. Аны колдоп, эл турмушун оңдотуп, кызматын көргүсү келет. Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Айбек Осмоновдун эл менен болгон жолугушуусунда энелер дал ушундай ниеттерин айтышты. Алар талапкерди татыктуу деп эсептеп, тандоо аларында убадалашты. Сиздер келдиңиздер, келечек үчүн, келечекти ойлоп келдиңиздер деп ойлойм. Кудай кааласа сиздердин ишенишиңиздерди толук аткарганга мен өзүмдүн башымды сайып коюштаймын. Рахмат сиздерге. Ушул ак жолго аттаныбыздын биринчиден биз ушул Черемушканын элинин атынан айтамыз, ага ак жол. Элдин жүгүн көтөрөм депсиң, саңа Алла Таалам күч кубат берсин, энергия берсин, өмүр берсин саңа. Анан эл шайлайт, эл неметет, ошо бир ишти аткарып койсоң, эл сени сөзсүз эле колдойт. Эми болгон мына жердеги адамдардын бардыгы ошо сени шайлайм деген адамдар, ушулардын үмүтүн акта. Бул жаш бала экен, тамырына суу куюп өстүрүшүбүз керек. Бизге мындай куураган дарактын кереги жок. Бизге эми өсүп эле ата турган жаңы ушундай бир күчтүү балдар керек бизге. Бир акылмандын жакшы сөзү бар да, чынчылдар дейт, чындыкты чыркыратып айтпаса, жалганчылар дейт, өзүн чын сезип алат дейт. Ошондуктан Алла Таала колдоп, сиздер колдоп барып калсам, чындыкты чыркыратып ар дайым айтып турабыз. Кудай кааласа ушу элдин жүгүн көтөрүп, биз башыбызды сайып коюш дегенге даярбыз ар дайым. Har birimiz şu balаны kollasak, Oş şahri üçün, Kırgızistan eli üçün öte küçük işleydiğen balalardan biri turat yanınızda. Жарышып атасың, жеңдин, алышып атасың, көтөрүп чапкын, үзөңгү тееп атасың, сен минген, узакка кетип атасың, бийиктен биз сени көрөйлү. Дайым жакшылыктардын үстүндө болуп, каалаган максат талабын Парвардыгар жараткан Аллахым насип кылып буйрусун. Дайым жакшылыктардын үстүндө болуп, элибиздин, журтубуздун талаптарын аткаруучу балдардан болгонго насип этсин. Айбек Осмонов, бир мандаттуу Ош округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер. Жума күнкү чыгарылышыбыз дал ушундай маалыматтардан топтолду. Бул жана башка кызыктуу маалыматтарды каналдын сайтынан, ошондой эле социалдык баракчаларыбыздан да окуп таанышсаңыздар болот. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Амандыкта көрүшөлү.